Добуш берүү үчүн имарат ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулардын тоскоолдуксуз кириши жана добуш бериши үчүн анын ичинде ыңгайлуу кирүүчү жана жөө жүрүүчү жолдорун, жеке автоунаалардын токтоо жайы үчүн атайын жерлерди кошкондогу талаптарына жооп бериши керек. Добуш берүү үчүн имараттагы жабдуулар, ошондой эле маалымат стендтери жеткиликтүүлүктү жана жашыруун добуш берүүнү камсыздандыруунун зарылдыгын эске алуу менен жайгашышы керек. Добуш берүү үчүн кабиналар кресло-колясканы колдонуучу шайлоочуларга тоскоолдуксуз кирүүгө мүмкүндүк берүүчү параметрлерге шайкеш келиши жана оптикалык коррекциянын каражаттары, кошумча жарык, стул, атайын трафарет менен жабдылышы керек. Добуш берүү үчүн имаратта шайлоо комиссиясы стендти жабдуулайт. Анда талапкерлердин тизмесин каттоодон өткөргөн бардык саясий партиялар жөнүндөгү маалымат материалдары ири шрифт менен жана көзү боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочуларга маалымат берүү үчүн брайль шрифтин колдонуу менен толтурулган шайлоо бюллетендердин үлгүлөрү жайгаштырылат. Шайлоо бюллетенин толтуруу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло албаган шайлоочу бул үчүн шайлоочунун эркин билдирүүгө толук ылайык аракеттерди жасоого милдеттүү болгон башка шайлоочунун жардамынан колдонууга укуктуу. Башка шайлоочунун жардамын колдонуу керектиги жөнүндө участкалык шайлоо комиссиясы ООЗ-ки билдирет. Шайлоочу шайлоо комиссиясынын мүчөсүн, саясий партиянын өкүлүн же байкоочусунун жардам үчүн тарта албайт.